Кыргыз эстрада ырчыларынан, жалпы мырзаларынан жоокерлер үчүн арналды. Анда эмесе биз май кезде улантсак. Студиябызга келген кийинки коногубуз менен сиздерди тааныштырып өтүүгө даярбыз. Эстрадабыздын жаркын ырчы айымы, назик айымыбыз биздин Асель Кадырбекова. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшыбыз, рахмат. Маанайыңыз кандай? Сонун. Эң сонун бүгүн өзгөчө адаттагыдай назик болуп Рахмат. отурасыз. Келиңиз, Рахмат. алгач эле көрөрмандарыбыз менен амандашалы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Жалпы мырзалар, майрамыңыздар менен ар дайым бизге күч кубат берип, ушинтип таянар тобуз болуп жүрө бериңиздер. Майрамыңыздар менен. Эң сонун сөздөр жаңырды. Кел. Анда эмесе бүгүн майрам деп атабыз. Биздин алгачкы коногубуз айтты, бүгүн 23 февраль экенин унутуп калыптырмын деп. Сизде кандай болду? Кимди куттуктадыңыз негизи эле? Чынында көп адамдар деле куттуктап атырмын. Бүгүн жумуштар менен болуп эле азыр экран аркылуу сиздер менен жалпыларын куттуктадым. Учурдан пайдаланып. Эң сонун негизи иниңизди, атаңызды балким куттуктап өттүңүзбү? Чынында бүгүн эч кимди менен куттуктаган деле убакыт болбоптур. Азыр эстеттиңиздер, буюрса азыр баарына чалып чыгам. Бүгүн жумуштар аябай көп болду. Майрам болгондуктанбы, ошондуктан чынында жакшы тамактанган деле үлгүрбөптүрмүн. Бай айтып коет эмеспи? Майрам күндөрү чыгармачыл инсандар тескерисинче көп иштейт деп. Ооба. Туура. Сизде дал ошондой болгон экен да демек. Эң сонун бүгүн негизи мырзалардын майрамы деп жатабыз. Биз белектерди камдап жатабыз. Мырзалар кандай эмесе сиз менен да бүгүн чакан бир открытка, таттуу открытка деп коелучу, ошондой жасайбыз. Сиз дагы белектер менен келип калган экенсиз. Жасайбызбы, кошулуп же кандай болуп калат? Мен белектерди негизи мырзалар бар деп ойлогонмун. Бирок бул айымдарга көбүрөөк керек болуш керек. Мен жакында эле өзүмдүн мындай айтканда кандай айтсам, өндүрүшүмдү ачкам десем туура болобу, кандай болот? Маска бул айымдар үчүн деле мырзаларга деле иштетсе болот. Бул сиздерге белекке берип коеюн меке. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Биздин майрам болбосо дагы, майрам болбосо аябай кубандык. Бүгүн биз тескерисинче баягы мырзаларыбызды эс алсын деп, кесиптештерибизди майрам болсун деп эс алдырып өзүбүз чыккан болчубуз эфирге. Анда эмесе биз баштайлы, Келиңиз. Кантип жасайм? Биз үчөөбүз чогуу жасайбыз. Негизи сизде болгонбу мектеп учурларда классташтарыңызга открытка жасап? Көп болду. Жасай элекмин. Мектепте сөзсүз түрдө өзүбүз жасачубыз. Келиңиз сизге түшүндүрүп өтөлү анда алгач. Биз бул жакта кесип даярдап койгонбуз. Алгач ак кагаздан бирди аласыз. Андан кийин шоколадка ороп, Биз дагы бирден алып алып. Ага чейин кесиптешим бизге жардам берипи? Буларды дагы кыркып алсак. Көрүп турбу. Кантип жасайбыз? келиңиз. Бирден алдык. Эми биз Ак кагаздан бирди. шоколадка ороойбуз. Кадимкидей эле. Ал учурда ушул мектеп кезин дагы эске алып өтсөк, Асель айым, анда сизде кандай болду эле негизи 23-үндө болот го кыздарда чай питья кылабыз, мырзаларга мындай белек бирден беребиз деген сыяктуу. Ошондо кандай белектерди берчиңиздер эле? Биз көбүнчө кыздар менен чогулуп, мындай көпчүлүк эмнени айтса, ошол нерсени кылынат да сөзсүз түрдө. Анан эсимде деле жок, мектеп кезде эмне белек кылчубуз. Анан негизи баягы концерт коебуз го, концертный зал деп коебуз бизде мектептерде. Ошондо сизди ырдап чыгат деп бөлүштүрүп ушундай бир программалар болчу беле арасында? Ооба, мен көбүнчө алып баруучу болчу экенмин, эмнегедир мектеп кезде. Ошол кезде эле. Анан бийлечүбүз. Бир курбу кызым бар болчу. Ошол менен көп бий койчубуз, өзүбүз бир музыкага бий өзүбүз мени койчубуз да. Ошол деле биз үчүн бир чоң бир нерсе болчу. Негизи баягы кыздар абдан жоопкерчиликтүүбүз го, бир ай боло элек деле даярданышыбыз керек, мындай кылышыбыз керек деп. Анан сиз ошондо кандай активдүү болчусузбу, аябай же айтса эле, макул мен кошулуп коем деген сыяктуу эле? Мен кичинекей кезимде аябай коркок болчумун, азыр деле коркокмун. Кичинекей кезимде аябай коркок болчумун, анан жоопкерчиликтен коркчумун да көбүнчө. Анан кыз болбой эле мына кыздар түртүп сен кыласың деп кылып коюшчу да. Ошондуктан айла жок кылчумун. Класс үчүн деп. Бирок өзүм коркот болчумун бир нерсе кылгандан. Баягы мектепте мындай го, жаныңда отурган парталашыңа 23 февралда бересиң, ал кайра сага 8-inde берет. Ошондой сиздерде бар беле? Сөзсүз түрдө кичинекей кезде менин оюмча баары эле ушундай болот. Расчет менен кылсаң да, азыр ушуга белек кылсам, Мага эмне берет деп. Мага берет болуш керек бир нерсе деп. Ошондо эмне бердиңиз эле эсиңиздеби?
эсте албай жатам мен. Эстебейм. Айым болгондон кийин мен сага азыр билбейм, блокнот менен ручка бизде аябай хит болчу ошол кезде чынында. Ошондо сизде дагы болсо керек, менин оюмча. Мен кичинекей кезде азыр унутпай эстеп көрсөм, көп белек берчү эмес экенмин да, көбүнчө алчу экем. Анан ошондуктан балким ошондуктан эстей албай жаткандырмын. Анда эмесе азыркы учурда Дарьядагы бала бакчага барып жатат деп айттыңыз эле. Ошондо келип айтып жатабы, апа, бизде ушундай майрам болот, даярдыктар болуп жатат, мен бул балага беришим керек дегендей. Жок, азырынча кичинекей, кечээ жакында эле утренниги болду. Ал жакта стих жаттадык. Анан мындай чакан концерт болду. Атайын ошол немеге кандай айтсам, утренникке келсин деп атасын чакырышты. Сонун болду. Өзү кызым ушунтип бийлеп, атасына стих айтып берип атса, ушунчалык башкача бир сезим болот экен. Ал жакта мен бир гана мындай ичимден жылуу сезим болуп эле, мындай гордость деп коет, ошентип отурдум. Ошол өтө жакты мага. Ой, эмнеге сурап атабыз анткени бүгүн биз эфирге даярданып жүрүп, анан баягы боюнуп жатканда бир эже айтып калды. Баласы биринчи эле класс экен, бирок ошентсе дагы кыздар 2 күндөн бери үйүнө эртеле майрам келелик деле белек алып келип атышты. Анан айтып атабыз да, азыркылар кыйын депчи. Ошон үчүн сурап атканбыз. Ал эми ушул мырзалар тууралуу дегеле кеп кылып жатабыз. Асель айымга көрүнүктүү болуп жатат, Биз муну кыркып койгонбуз. Даярдап. Кыркканыбызды. Сиздердикиндей кылып жасашым керек, Барыз окшош мырзалар. Кантип атасыңар? Буну мындай кыласыз, экөө бирбигине туруп. Түшүнүктүү. Андан кийин кылышыбыз керек. Ушундайларга жокмун да. Кыйнадыңар. Негизи жогоруда Дарьянын ыр айтты деп айтып калдыңыз. Ирди өзүңүз жаттаттырдыңыз деп болот экен негизи. Ооба, чогуу жаттадык. Негизи канча убакыт кетти? 5 күн кетти. Ошондо да жакшы жатталган жокпуз. Эмне дегенде мурдакы майрамда жаңы жылда аябай жакшы жаттаганбыз. Тыпылдап айтып берген болчу. Бунусунда эмнегедир жакшы айта алган жок. Бирок баары бир сүйүнөт экенсиң. Эң ал эми ата энелерибиз ортосунда дагы атайын мырзалар балдарга деп кички балдарына бөлүштүрүп акча чыгарып дегендей окшош белектерди кылышат экен. Сиздерде да ошондой болдубу бала бакчада? Кандай белек берип атышат? Бала бакчада эчтеке деле кылышкан жок болчу. Утренник эле болду. Утренник эле болду. Жакшы. Негизи байкасам бул майрамга үй бүлөңүздөр менен көп деле маани бербейт окшойсуздар. Иним азыр чалып сүйлөшсөм, достору менен майрамдаганы кетиптир. Үйдө көп деле эчтеке кылган жок экен. Ошондуктан көп деле жок майрамдабайбыз. Мырзалар өздөрү да айтып чалып калат го, 23 майрамда болбойт. 8-март жакшы майрамдабайт. Ал эми мурда кичинекей кезиңиздерде иниңиз менен ушул майрамдарга майрам келе жатканда өзүңүз белек камдап эме болдуңуз беле? Буга чейин же такыр эле белек берчү эмессизби? Жок, сөзсүз түрдө иниме дайыма белектерди бергенге аракет жасайм, бирок иниме белек кылганда көбүнчө мындай практичный аямынбы, өзүнө мындай бир күндүк эмес, кийин деле иштете турган нерселерди, колдоно турган нерселерди белекке аракет кылам. Көбүнчө бир жолу курска жол сертификат берген атайын деп калган. Бирок мен оюмча бул өнүгүүгө өтө жакшы нерсе. Ооба. Курстарды сөзсүз түрдө окуп туруш керек, жакшы белек. Кийин белек кылам көбүнчө. Кээде азыр чоңоюп калгандыгынан көбүнчө акча берип коем. Акчаны эми өзү билет эмнеге коротот. Акча эң жакшы белек деп коет го. Негизи эле кымбат белектерден деп кайсыларды санайсыз? Мисалы, кээ бирки мырзалар бар, саатты күтүшөт, балким бирөө парфюм деп айтып калышат. Ошол кандай деп ойлойсуз? Парфюм алгандан корком, эмне дегенде ар кимдин ар кандай табиети бар да. Мурда болсо мындай украшение ошол кезде мода болду окшойт эле, балдарга цепочка, чынжыр сыяктуу ошондой подарка кылган. Ошол кезде бир жолу белек кылгам. Жана шакек белек кылчубуз балдарга көбүнчө. Серебро.
ушундай белектер болгон экен. мисалы баягы орустарда айтып коет го примета деп, андыктан баягы саатты бергенге болбойт деп айтышат. Ал эми галстукту тескерисинче берсе болот, бериш керек деп айтышат да. Анан баягы бериш керек, себеби ал баягы өзүнө тартат дейт экен да. Ушундай бир примета бар экен. Негизи ушул орустардын приметаларына ишенесиз, кандай карайсыз? көз караштасыз? Кээ биркилерине ишенем. Эмне дегенде мындай, чынында эле мен эч качан саат белекке бербейм. Эмне дегенде билбейм, кичинекей кезибизден угуп калганбыз ушул нерсени. Анан ошон үчүн Мен бул жака сизге топчуларын даярдап койдум, костюмдун. топчуларды. Ошолорду жабыштырып койсок, биздин белегибиз даяр болот. Ага чейин биз бантиктерибизди дагы даярдап алсак, эң акыркы штрих деп коебузбу. Ушундай белектерибизди Бул нерсеге мен даяр эмес болчумун. Өзүмдү эмоционально даярдап келишим керек экен эле. Биз чынында көпкө ойлонуп, анан бул белектерди аягында кимге берилип калат деп, анан Дарья кызыңыз бала бакчага барып жатат деп айтып калдык го жогоруда. Андыктан ошол бала бакчада бирөөгө балким берип коет деген ой менен ооба Даярдап атабыз. Так, Мен үчүн жок экен, же барбы? сизге бар, даярдап сиз үчүн. коебуз азыр. Анда эмесе азыр бүгүн биз үчүн кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Бул чыгарманы мен жаздырганыма көп эле убакыт болуптур. Бирок быйыл ушул ырды эмнегедир көп ырдагым келди. Жана көп ырдап жатам. Суранычтар да көп болду. Эмнегедир ушул балким ушундай чыгармаларды чыгарышым керек окшойт деп калдым да. Башканы жаным деби. Балдарга ушундай кайрылуу менен. Клипиңизде көзүндө абдан хит болуп, сонун тартылган эле Рахмат. ал кезде. Эң сонун дагы көптөгөн мындай клиптерди чыгара бериңиз, чыгармаларды Чоң жаза рахмат. бериңиз мырзалар үчүн. Келиңиз, анда эмесе биз сиз үчүн жыйынтыктап коелук. Сизден музыкалык чыгарма деп айтып калдык. Жана ошондой эле чыгармага берсек, чыгармага берердин алдында дагы сизден мырзаларга бир куттуктоо айтып кетсин, дагы бир ирет. Дагы бир жолу мырзаларды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Майрамыңыздар кут болсун. Дагы эле бир жолу айтып кетем, биз негизи айымдар назик жанбыз. Канчалык айым сыртынан күчтүү болбосун, баары бир жан дүйнөбүз бир назик келет да. Ошондуктан мырзадан көбүнчө айкөлдүктү, бир күчтүүлүктү күтөбүз. Дайыма ушинтип күчтүү болуп, таянар тобуз болуп, бизге дайыма мындай сиздерге ишенип, таянып гана жүрө берели. Сиздерди чын жүрөгүмдөн майрамыңыздар менен куттуктайм. Бар болуңуздар. Эң сонун келиңиз, анда сизди сахна төрүнө узаталы. Чынында эле кесиптеш Асель айым айткандай сөзүнө кошулам. Чынында мырза, биз өзүбүз сыртыбыздан канчалыкты күчтүү болсок, жок мен баарын өзүм кыла алам деп айтып турсак дагы, биз өзүбүздөн күчтүү мырзаны күтөт экенбиз жашоодо. Чынында сен да кошулат болушуң керек. Албетте кошулам. Мырзалар биздин жаныбызда ар дайым болсо, биз дагы дайыма ишеничтүүбүз, эч нерседен коркпойбуз. Анда эмесе бир гана сиздер үчүн Асель Кадырбекованын аткаруусунда башканы жаным дебе. Махаббат
терең ыраазычылык билдиребиз сизге алтындай убактыңызды бөлүп биз менен келип жалпы мырзаларды куттуктаганыңыз үчүн.